Assalamu alaikum. Қытайда мындай bir саясат бар да, өздөрүн жумуштап, бала бакырасын багып аткандарды мамлекет колдойт. Жыргагандан жылкыч болупмун бу дейт. Азыр көпчүлүгү оңурулда отуруп алып таксовать этет атат. Жыргагандан эмес да, завод фабрикалар иштеп атса, экономикабыз азыр деле мындай өткөл мезгилден өтө эле кыйналып турган учур, кымбатчылык, геосаясатты көрүп атабыз, пандемиядан кийинки доор. Айтор аяга барсаң атың өлөт, бул жака барсаң өзүң өлөсүң деген заманда анан шарт эле кесип салып, ошончо адамдын ырыскысына бир кыянатты кылбайбызбы? Бул бир, экинчиси лицензияны киргизсек эле кырсык азайып кетет, авария азайып кетет деген кандай бир логика, кандай байланыш, кандай аргументиңиз бар? Нуржит Кадырбек, сиз туура айтасыз. Бул лицензияны киргизгенде биз жанакы ушул мен пример катары айтып кетейин. 2021 жылы ушул Бишкек Ош каттамында бараткан ушул степ вагондогу жараныбыз Бишкекке элдерди алып келип, кайра кетип түнү менен бул уктабай, кайра ушул заказдарды алып жолдон кетип баратып, жолдон ошол уктап кетип, встречный машина менен сүзүшүп кырсык болуп эметкен. Биз ошол себептен бул биздин жарандарыбызды, ушул таксилерди, такси менен иш кылгандар, булар эртеси жанакы 3 жылдык стажысы бар деп атпайбызбы? Ошол опыту барларды, жакындай машинасы текстасайнасын соответствиясы болсун, ошолор көзөмөлгө алалы деп атабыз. Медициналык көзөмөл кылалы деп атабыз. Мисалы, кээ бир жарандарыбыз мынакей айдап баратып, тормозу жок барып туруп, ушул машина кырсыкка учураган. Булар эмне? Жүрөгү кармап калып атышат, туруп, давлениясы көтөрүлүп, ушундай кырсыктардын менен көп ушул жол кырсыктары ушул себепкер болуп атат да. Ошон үчүн биз ушунун баардыгын тең, ушул жарандар, эл ташыган жарандарыбыз ушулар. Ушул баардыгын тең биз көзөмөлгө алып, ушул бир тартипке келтирели деп атабыз. Бул жерде алардын эч кандай башка эме жагынан ушмелет эте турган биз эч кандай эмеси жок. Мен сизди туура эле түшүнүп атам, ниетиңиздичи тартипке салалы деген жакшы эле ойда. Мисалы, лицензия бердиңиз. Лицензия алгандан кийин такси эмне түнү менен уктабай футбол көрбөй калабы? Анда деле сизге айтпай, түнү менен уктабай иштерин кыла берет, бильярд ойнойбу, баняга барабы? Кантип текшересиздер анын жашоо режимин, уктаганын, эс алганын? Бул Нуржит Кадырбекович, ушул лицензия алыш үчүн ошол жанакы тартиптерин баарын киргизип, алардын баары каттоого алынып, биздин ички иштер министрлиги тарабынан атайын көзөмөлгө алынат. Ошол именно ошолорлорго жол бербейлик деп ушул лицензияны учетту тартипке келтирели деп атабыз. Адилеттүү болуштун бир жолу бар экен да, өзүңдү ошонун ордуна коюп көр дейт. 1917 жылкы революциядан кийин Россиянын дворяниндери Европага барып такси айдап калган. Мен депутатмын, сиздин да чоң кызматыңыз бар. Бир күн экөөбүз такси айдап калбайт деген кепилдик жок. Азыр сиз, мисалы, бүт ушу кызматтан ажырап барып, бала бакыраны багам деп таксисттердин арасында туруп калсаңыз, ушул мыйзам долбоорун колдойт белеңиз? Нуржит Кадырбекович, мен туура айтасыз, эртеги күндө эч ким айта албайт. Бирок негизи биз баарыбыз тең ушу мыйзам жолго өтүшүбүз керек. Түшүндүм. Эми бул маселе страховка сөзсүз болот. Эгер лицензия боло турган болсо туурабы? Техосмотр сөзсүз болот. Булардын да ниети тилеги жакшы, бирок Кыргызстанды билесиз, кабыл алган мыйзам ниети башка, аткарылышы такыр башка. Мисалы, мейли страховка болсун. Кокус бир машина бузулуп калса, мен кайсыл сервиске барам? Өзүмдүн таанышыма барсам, акчаны кантип алат мамлекеттен? Мисалы, ошо страховый компаниядан бир жол жоболор механизмдери барбы? Биз буга даярбызбы? Мамлекеттик атайын сервис борборлор ачылабы? Мен өзүмдүн ишенген мастерлерим бар, мисалы. Ошол жака барсам төлөп бере алабы? Оңдоткон, мисалы, Кудайбектин аркылсын. Бул атайын страховка болгон машиналардын баардыгы тең, эгерде кандайдыр бир текстасайнасы боюнча эметилген болсо, мунун баардыгы тең страховой компания баалап эметет. Сервисный обслуживание бул баардыгы тең биз кылып келатабыз. Азыркы күндө эми келечекте биз дагы ойлонуштуруп атабыз. Мамлекеттик деңгээлде ушунун баардыгын тең бир калыбына келтирүү кадамдарын биз ойлонуштуруп атабыз.
ал жактарына да барабыз. Көрдүңүзбү, маселе али быш элек да, ачыгын айткандачы. Бул мыйзамды кабыл алып коюш оңой эле, бирок механизмдери деталына чейин иштелип чыкпаса, элдин эле шору болот ушу менен күн көрүп аткандардынчы. Анан дагы бир маселе да, мисалы, техосмотрду мен түшүнөм. Жеке компаниялар ачат, бирок коррупция деген бир балекет бар. Акчасын берип койсо, көрдү, көзү көрөт деп туруп справка бере берет бизде. Ошол сыяктуу мурдагы бир заманга кайра келбейбизби? Жөн эле акча менен эле бир чиригени калган машинасын мына кече эле чыккан заводдон чыккан тулпар дулдул деп туруп справка берип койсо ошого ишене бересиздер да. Нуржигит Кадырбекович, биз бул боюнча Элмурза Ракиевич менен да сүйлөшкөнбүз. Ал киши дагы ушу техосмотр боюнча мыйзам долбоорун дайындап келди деп бизге сунуштамасын берген. Бул боюнча биз карап атабыз, бирок жакында биз бул боюнча да сунуштарыбызды алып чыгабыз сиздерге. Жанагы коррупция жагын айтып атасыз. Бул боюнча техосмотрду бул ички иштер министрлигине бербеш керек, потому что өзүбүз техосмотр берип, өзүбүз көзөмөлгөндө болбойт. Муну болсо Минэкономика жана аккредитация кылып, бүт баардык базаларын түзүп кылыш керек дагы, көзөмөлдү биз кылышыбыз керек. Потому что жолдо бараткан жанакы частный ишканалар техосмотр өткөзгөн аккредитованный эмелерди көзөмөлдөш үчүн биз ошолордун баардыгын тең кандай техосмотр өткөзгөн жоопкерчиликтерин биз карашыбыз керек. Эми кырсык менен лицензияны байланыштырып атасыз. Жакында эле бир мыйзамдуу долбоорун кабыл алып берген атабыз, туурабы? Арак ичип айдагандар керек болсо айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылсын деген. Ошолордун бир жыйынтыгын күтө турбайлыбы? Балким кырсыктардын себеби ошол жактадыр. Андан кийин бул темага келсек кандай болот? Сизге сунушум.